Облус аймагындагы урунтуу окуялардын түрмөгү менен назарыңыздарда жаңылыктардын кезектеги чыгарылышы, саламатсыздарбы. Алар менен сиздерди бизден кабарчылар кесиптешим Рысбек Мелисбеков жана мен Нургүл Курманалиева тааныштырабыз. Кушбак кетиңиздер менен. Сактыкка кордук жок. Эртең облус аймагында коопсуздук 2019 биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуулар башталат. Сапарыңар байсалдуу болсун. Орто мектептердин бүтүрүүчүлөрүнө жетилүү аттестаттары тапшырылды. Дени сактын көөнү ток, көпчүлүктүн көңүлүнө төп көчмө клиника Ат башы жана Жуңгал райондоруна келди. Туруктуу өнүгүү боюнча улуттук кеңешинин алдындагы өнөр жай жана ишкерчилик комитети актуалдуу маселелерди биргелешип талкуулаган аянтча болуп эсептелет. Бул тууралуу президент Сооронбай Жээнбеков бүгүн аталган комитеттин биринчи отурумунда билдирди. Ал белгилегендей, комитет кошумча түзүлгөн мамлекеттик орган же түзүм эмес. Ал эң ириде актуалдуу маселелерди талкуулап, натыйжалуу чечимге келүү аянтчасы. Ошондуктан анда ачык айкын пикирлер алмашуулар орун алышы негизги талаптардан. Мамлекет башчысынын белгилөөсүндө комитеттин курамында эксперт, ишкана жетекчилери, мамлекеттик орган жана бизнес коомчулуктун өкүлдөрү бар. Ал биринчи вице-премьер-министр Кубатбек Бороновду жана Аскар Сыдыковду комитеттеги өзүнүн орун басарлары кылып дайындоо боюнча жарлыкка кол койду. Аны менен катар президент күн тартибине кирген 3 маселени айтып кетти. Өлкөдөгү өнөр жайдын абалын изилдөө, Кыргызстандагы өнүгүү перспективаларын аныктаган ишкерлердин планын түзүү жана Кыргызстанда өнөр жай макамын калыптандыруу. Кыргыз Республикасынын өнөр жайынын азыркы учурдагы абалы аябай көйгөйл экендигин мойнубузга алышыбыз керек. Бүгүнкү күнү бул тармактын алдында турган чакырыктар абдан орчундуу. Дүйнөдөгү технологиялык өнүгүү бизнес чөйрөнүн алдына ылдам өзгөрүшүнө алып келүүдө. Өнөр жай ишканаларындагы технологиялык процесстер санариптешип, иштөө принциптери ыкчам өзгөрүүдө. Арзан жумушчу күчтүн ордуна жогорку квалификациясы бар адистерге басым жасалып, өндүрүлгөн продукция керектөөчүлөрдүн жеке талабына жараша чыгарылууда. Санарип технологияларды киргизүүнүн эсебинен экономиканын структурасы өзгөрүп, жаңы товарлар гана эмес, таптакыр жаңы экономиканын тармактары пайда болууда. Электрондук соода жана акылдуу логистика аркылуу чакырылган продукцияны наркы кыйла төмөндөдү. Жаңы композиттик материалдарды колдонуу аркылуу арзан жана жогорку сапаттуу продукцияны чыгаруу мүмкүнчүлүгү пайда болууда. Эми жергиликтүү кабарлардан. Эртең облус аймагында коопсуздук 2019 биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык машыгуулары башталат. 2 күнгө созула турган бул иш-чарада капыстан болуучу ар кандай жагымсыз жагдайларды алдын алуу жана аларга каршы туруунун жолдору үйрөтүлөт. Андыктан ага аскер кызматындагылар, коомдук тартип сакчылары жана куткаруучулар менен бирге жергиликтүү бийлик өкүлдөрү дагы тартылышкан. Алардын максаттары ар кандай кырдаалдарда биргелешип аракеттенүү менен жоготуулар менен зыяндарга жол бербөө. Мына ушул машыгууларды өткөрүүдө каралгандарга ылайык Нарын шаарында жана ага коңшу Ат башы районунун борбору Ат башы айылында кечки саат 21:00-дөн таңкы саат 6:00-га чейин коменданттык саат киргизилет. Дагы кандай өзгөртүүлөр күтүлөт кийинки сюжетте. 10:30-га чейин ыйгарым өкүлдүн Өзгөчө кырдаал катталган учурда аны жөнгө салуу жана жаратылыш кырсыктардын алдын алуу боюнча үстүбүздөгү жылдын 25-27 июнь күндөрү Нарын шаарында жана Ат башы районунда генералдык штабтын жетекчилигинин астында коопсуздук 2019 аталышындагы жарандык коргоонунун штабтык окуу машыгуусу өткөрүлөт. Бул туурасында бүгүн облустук жарандык коргонуу штабынын кезектеги жыйынында белгилүү болду. Анда айтылгандай аталган окуу машыгуу өлкө башчысынын буйругунун негизинде өткөрүлмөкчү. Ушундан улам бул күндөрү облустук жарандык коргоонун курамындагы бардык мекемелер күчөтүлгөн тартипте иш жүргүзүп, окуу машыгууга катышышмакчы. Ушул өзгөчө кырдаал абал киргизилген мезгилде ушул күч органдарынын жана ошол жарандык кызматтын ошол биргелешкен иш аракеттери кандай болуш керек? Ушуну мына практикалык иш жүзүндө биз көргөзөбүз.
Ал эми бул күндөрү экстремизм, терроризм менен күрөшүү, өзгөчө кырдаал катталган учурда аны жөнгө салуу жана согуштук кырдаал катталган мезгилде көрүлүүчү аракеттер боюнча окуу машыгуулар уюштурулмакчы. Ошондон эле машыгуу өткөрүлүүчү Нарын шаарында жана Ат башы районунун борбору болгон Ат башы айылында кечки саат 21:00дөн таңкы саат 6:00 чейин коменданттык саат киргизилет. Жана Нарын шаарынын кире бериштерине көзөмөлдөө өткөрүү жайлары уюштурулуп, ар бир өткөн автоунаа тыкыр көзөмөлдөнөт. Ушул коменданттык саат болот. Ошол убакта көчөгө көп чыкпасаңыздар. Анткени бул коопсуздук 2019 Нарын областында биринчи жолу өтүп атат. Ошол жогорку деңгээлде өткөрүшкөнгө силер да жардам берсеңер. Блокпосттор коюлат. Бул жерден эми негизинен көп эле жеңил коюлбак, бирок биз ошол туура түшүнүү менен элдерди да кичине бир баягы коркутуп албайлы деп ошол жаңы жол коюп атабыз. Ошол жерге бир блокпост жана ошондой эле Кеңеш айылына бир блокпост коюп атабыз. Ошол блокпосттордон туура түшүнгүлө бул жерде биз учение аркылуу коюп атабыз. Ошол жарандардан сурап келдик. Коменданттык саат учурунда көчөдө жүргөн жарандар атайын түзүлгөн патрулдар тарабынан тыкыр текшерилет. Эгерде максатсыз көчөдө жүргөн болсо же өздүгүн тактаган документтери жок болсо, тийиштүү чаралар көрүлөт. Анткени бул жерден бир эки эме жүрөт. Бул милицейский жана экинчи военный. Бул милицейский коомдук коопсуздукту сактайт. А военныйлар болсо ошол военныйлардын өзүлөрүнүн ошол коменданттык саатын бузбагандыгын. Жанында өздүгүн тактаган документтер болуш керек. Ар бир жарандан. Ошол жана башкача айтканда ошол жарандын ушул турган пропискасы болуш керек Нарын шаарында. Эң негизги документтер. Окуу машыгуу генералдык штабтын жетекчилигинин астында өткөрүлгөндүктөн баардык күч түзүмдөр катышат. Ошондой эле резервдик роталарда аскер комиссариаттар тарабынан чакырылып, машыгууга катышмакчы. Нарядтын негизинде буга чейин эле түзүлгөн ротабыз бар. Бул акимдин алдында бир рота, мэрдин алдында бир рота бар. Ошол бүгүнкү машыгууга ушу мэрдин алдындагы ротаны көтөрүп атабыз. 3 күндүк машыгууга резервдик ротанын катарында анык аскерде кызмат өтөп келген аскерде болгон жашы 45 жашка чейинки аскерге милдеттүүлөр тартылат. Ал күндө ок атуулар, учениялар Ооба, 26 күнү биздин погранотрядтын стрельбищесинде ок атуу болот. Ушул резервдик ротанын практикалык ушул ок атуусун ушул жактан жүргүзөбүз. Бул күндөрү окуу машыгуу өткөрүүчү аймактарда куралчан аскерлер жана аскердик техникалар жүрүшү күтүлүүдө. Андыктан жарандарды машыгуу учурунда ар бир көрүлгөн аракеттерди түшүнүү менен кабыл алууну уюштуруучулар эскертишет. Маалымат иретинде айта кетсек, аталган окуу машыгуу Нарын облусунун аймагында алгачкы ирет өткөрүлүүдө. Ал эми 2018-жылы ушул эле машыгуу Ысык Көл облусунда уюштурулган. Эсенбек Сталбек уулу, Шамен Болотбеков, жаңылыктар. Мына ушул машыгуулар башталар алдында өзгөчө кырдаалдар министри Нурболот Мирзахметов иш сапары менен Актала районунда болду. Анын жүрүшүндө ал Кумарык, Актал, Терексай сууларындагы жээктерди бекемдөө жумуштарынан жеринен кабар алды. Мындагы көрүлүп жаткан аракеттерге оң баасын берген министр өзгөчө көңүлдүү Нарын Баетов жолунун 97-чакырымындагы айтылуу Нарын дайрасы жылдан жылга берилип жаткан участкага бурду. Анын пикиринде өтө кооптуу делинген бул жерге тез арада кандайдыр бир чара көрүлбөсө, абалдын алдаганча оорлошу күтүлбөй койбойт. Ушундай эле кыйын кырдаал Жергетал айыл аймагындагы Чолок Кайын калктуу пунктунда да өкүм сүрүп, мында жер көчүү коркунучу бар. Чындыгында аны алдын алуу боюнча дамбанын курулушу башталган, бирок каражаттын тартыштыгынан бул маанилүү объектидеги иштер убактылуу токтотулуп, мындай жагымсыздык жергиликтүү элдин чочулоолорун жаратууда. Кээ бир объектилерге барсак, акча каражаттары чечилбей калган маселелер болуп чыгып калды. Аларды дагы тез аранын ичинде акча каражатын чечип, алыскы тоолуу район болгондугуна байланыштуу биз 2-3 айдын ичинде ушул жакта биз алгачкы жумуштарды бүтүрүп алышыбыз керек. Ошонун негизинде мен ушул иш сапарымды жасадым.
Ал эми бүгүн орто мектептердин бүтүрүүчүлөрүнө жергиликтүү аттестаттары тапшырылды. Статистикалык маалыматтарга таянсак, артта калган окуу жылында облусубузда 3368 окуучу билим уяларынан учуп чыгышып, турмуштун чоң жолуна аттанышты. Алардын арасынан экөөсү алтын сертификаттарга арызышса, 21 жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары менен 200дөн жогорку баллды топтошкон. Бул былтыркыга салыштырмалуу дурус көрсөткүч. Мына ушул салтанаттуу окуяга байланыштуу жергебиздеги бардык билим очокторунда бүтүрүүчүлөр менен ата-энелер комитеттеринин өкүлдөрүнүн жолугушуулары болуп, анда эч кандай жагымсыз кечелерди уюштуруунун маселелери талкууланды. Кошумча маалымат иретинде өлкө боюнча 50 миңден ашык кыздар менен балдар жетилүү аттестаттарына ээ болгондуктарын белгилейли. Артта калган аптанын акыркы 2 күнү Теңир Тоо жергесинде ден соолукту бекемдөө жана ар кандай оорулардын алдын алуу багытындагы бир катар акциялар орун алды. Анын бири Кызыл көйнөк иш-чарасы облус Борбору Нарын шаарында уюштурулуп, 1000ге жакын аял заты медициналык кароодон акысыз өтүү мүмкүнчүлүгүнө ээ болушту. Ошондой эле бул акция атайын концерттик программа менен да коштолуп, кандайдыр бир деңгээлде сергек жашоо образда жайылтылды. Жергиликтүү калктын кеңири массасы тартылган бул көрүнүштөн кабарчыбыздын репортажы. Статистикалык маалыматтарга таянсак, климаттык шарттар бийик толуу Нарын облусунда негизинен кан тамыр оорулары басымдуулук кылат. Алар менен жабыркандардын 70%га жакыны аял заты. Андыктан Нарын шаарында турган Кызыл көйнөк акциясы кээ бир бейтаптар үчүн пайдага гана турду. Нарын шаарынын тургундары Курманбүбү Дүйшекееванын жана Алымбүбү Абдрасулованын кан басымдары жогору. Ошого жараша дайыма болбосо да жылына 1-2 жолу толук дарыланып туруулары зарыл. Андыктан алар Кызыл көйнөк акциясына таң эрте келишип, борборлук дарыгерлердин камкордуктарына алынгандарына курсант. Ушул баарыбыз үчүн күндүн ысыгында кам көрүп, давлениясы ченеп, бардык шарттарды көрүп бизди текшерип аткандарына чоң рахмат. Негизги атрибутту кызыл көйнөкчүлөрдүн мына ушундай жөө жүрүш эсептелген бул иш-чара алгачкы жолу мындан 2 жыл мурун баш калаабызда уюштуруу менен ага 1200 саламаттыкты сактоо кызматкери катышкан. Ал эми Теңир Тоо жергесиндегиси ошондогудан өзгөчөлөнүп, практикалык жардамдар бир эле бейтаптар гана эмес, жергиликтүү өмүр сакчыларына да берилди. Биздин оорукананын хирургия бөлүмүндө 8 операция жасалды. Бул лапароскопический операция. Бул кадимки операциядан айырмасы оорулууга баягы чоң разрез жасалбай, аппарат менен жасалып, үйүнө чыгып кетсе да болот да. Ошол эле жылда атайын тартышып өлкө борборунан келишкен жогорку квалификациялуу дарыгерлердин баамдарында облустук оорукананын материалдык техникалык базасы да жаман эмес. Мисалы, мындагы лапароскопия жабдуусуна жада калса, башкаладагы менсинген айрым медициналык жайларда ак эткенден так этип түшкөндөрүн белгилейли. Силерде жакшы лапароскоп бар экен обу больницаңарда. Ошол лапароскоп менен кандай жаңы методдор кылса болот. Биздин клинический больницада даже аппендицитти жана лапароскопический тешик кылып эле алып коет. Кечээ силердин хирургдарыңардан калып, жакшы турбайбы биздин аппарат. Аппендицитка анан кийин грыжалар көп экен. Грыжаларды деле лапароскопический чоң операция жасаганда адам көп күн жатып калат больницада. Лапароскопический кичинекей жакшы аппарат бар экен, ошону тештирип жасаса, анан эртесинен үйгө кире алса. Анткемнен ооруну жазсаң өлүм ашкерлейт демекчи, ушул акцияда тоо арасын мекендешкен аял заттын жалпы саламаттыгы анча жакшы эместиги байкалды. Ушундан улам дарыгерлерге кайрылышкан кыз келиндердин 3/2-сине Бишкектеги атайын лагыкташтырылган илимий изилдөө борборлоруна багыттамалар берилди. Бул жерде кан басымы көтөрүңкү абдан көп. Өзгөчө жаштардын арасында жүрөк оорулары көп, кардиограмма көп өзгөргөн. Анан ушу салмак оорусу салмагы көп, ашыкча салмак. Бирок баары бир мына ушундай оош кыйыштыра карабай, Кызыл көйнөк акциясы азбы көппү кээ бирлердин ден соолуктарына даба болуп, кандайдыр бир деңгээлде ар кандай ооруларды алдын алууга жакшы жагдай жаратты. Демек, бүтүндөй калктын саламаттыгын камсыз кылуу жаатындагы мындай аракеттердин кеңири жайылтышынан утаарыбыз чоң. Бөлөкбай Шеримбеков, Бакыт Самсакунов, Нурбек Рахманов, жаңылыктар Нарын шаары.
Ал ортодо саламаттыкты сактоо министрлигинин көчмө мобилдик клиникасы Ат башы жана Жумгал райондорунун жашоочуларына өз кызматтарын көрсөттү. Эске салсак, жалпы калктын бекем ден соолугун камсыздоого өбөлгө мындай аракет буга чейин Ысык Көл, Жалал Абад жана Чүй облустарында жасалып, алардан жакшы натыйжалар болгон. Ушул өмүр сакчыларынын Теңир Тоо жергесиндеги иштеринин жүрүшүнө биздин чыгармачылык топта көз салган. Ат башы районундагы Кызыл Туу айылынын фермери Бактыбай Курманбаев жумуштун көптүгүнөн тиштерин дарылатууга убактысы жок эле. Эми митип көктөн издегени жерден табылып, дарыгерлер болгондо да өлкө борбордон өздөрү келип отурат. Биз мисалы үчүн частный клиникага барганда антип айтыш эмес, келчү көрчү дагы жулчусун жулуп салып, анан мындай көп консультациялар берген эмес да. Мен мисалы үчүн былтыркы жылы бир тишимде пломбу жасаткам, ал бир жылга жетпей эле түшүп калды да. Жогорудагы каармандуу сыяктуу элеттердин саламаттыктарын текшерүүдөн өткөрүп, зарылдарына медициналык жардам көрсөтүү кызчылыгындагы көчмө мобилдик клиника 2 күн ичинде 10 миңге жакын пациенттерин кабыл алды. Катары ар кандай багыттагы кесип бой оонатсен турган бул чакан топтун алыскы аймактарга келиши эң ириде жергиликтүүлөрдү ашыкча убаракиликтерден арылткандыгы менен өзгөчөлөндү. Ушул айыл жергесинде жана сахарын диабет менен ооругандар, ушул эле сахарын текшериш үчүн өздөрүнүн аппараттары жок. Ушул районго, областка барыш керек болуп атат. А биздин ушул улуттук госпиталдан эндокринолог врачыбыз глюкометри менен ушул ооруларды көрүп, ошол эле жерден сахарын текшерип, өздөрүнүн диагнозун коюп, дары-дармектерин баарын жазып берип атат. Борборлук дарыгерлердин билдиргендерине караганда, бийик тоолордун учагындагы Ат башы жана Жумгал райондорунда акыркы кездери бул жерлерге мүнөздүү жүрөк жана кан тамырлар оорусу менен бирге эле кан диабетинин да көбөйгөндүгү байкалат. Кырдаалдын мындай жагымсыздыгына көпчүлүк алыскы айылдардын фельдшерлик акушерлик пункттарда жабдуулардын жана тиешелүү адистердин жоктугу себеп. Мунун кесепетинен ооруну өз убанда аныктоо мүмкүн болбой, ал өтүшүп кеткен учурлар арбын. Андыктан бүгүнкү күндө элет жериндеги саламаттыкты сактоо мекемелерин күчтөндүрүү башкы орунга чыгууда. Ар бир айылга деген баягы заманбап татаал медицина жабдыктарды коюп койсо болот. Бирок аны иштетүүчү киши жок да. Ошон үчүн биз баягы ар бир өзүнүн деңгээли бар. ФАПтарда өзүнүн фельдшерлери бар. Анын өзүнүн деңгээлинде жабдыктары бар. Андан кийинкиси райондун больница. Биздин ошо жанак ФАПтарды жакшылап болгон жабдыктар менен жабдыйбыз. Андан кийин ушу райондун больницасын күчөтөбүз да. Чынында эле учурда алыс көрөндөлөр менен айылдагылардын муктаждарын толук өлчөмдө канааттандыруу купулга толо бербейт. Андыктан жогорудагы ден соолук кербендерин байма-бай уюштуруу аздыр көптүр ишке жарап, элеттиктер үчүн миңдин бири. Антсе да ал баарысын тегиз тейлегенге чамасы чак экендигин көңүлгө бекем түйүп, баардан мурда жергиликтүү медицина жайларын жакшыртуунун натыйжалуу жолдорун издештирүү жөндөйдөй. Бөлөкбай Шеримбеков, Болот Шайлообеков, Нурбек Рахманов, жаңылыктар Ат башы району. Ат башы районундагы Кошой Коргон тарыхый маданий комплексин көрүүнү самашкан туристтер азаюуда. Кырдаалдын мындай жагымсыздыгына ал жакка кеткен жолдун начарлыгы себеп. Чынында эле өткөн кылымдын 60-жылдарында салынган бул жолдун эскилиги эч ак жеткендиктен унаанын мындай кой жөө кишинин жүрүшү кыйын. Тилекке каршы жергиликтүү элдин абалды оңдоо жаатындагы кайрылууларына район бийлиги эч кандай маани бербей келет. Жолду түштөй десек, грейди менен карал десек, мурунку асфальтталган асфальт жол эскиргенден кийин кырганга да болбойт экен да, түштөлбайсыз да. Анан ямачный работасын жасап коет жумуштарынчы. Бирок болбой эле баягы бир жаагандан эле баягы асфальт болбогондон кийин кайра эле чукур болуп калат экен да. Анан ушул мамлекет тарабынан ошол асфальттап берсе, ушул Кара Суу элине жана келген ин туристтерге, деги эле ошол Кара Суу айылына келген элдерге жакшы эле болмок деп ойлойбуз да. Дүйшөмбү күнгө айтып үлгүргөн кабарлар мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта туруңуздар. Алдыда аба ырайы туурасында маалымат, амандыкта көрүшөлү. Эртең күнгө күтүлгөн аба ырайы туурасындагы маалымат менен мен Акылай Кыдың, саламатсыздарбы? Синоптиктердин маалыматына таянсак, эртең облус аймагында түнкүсүн жаан-чачын күтүлбөйт. Күндүзү кээ бир аймактарда жаан-жашы күтүлөт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Актала районунда түнкүсүн 9-14, күндүзү 20-25 градус жылуу.
Ат башы районуна түнкүсүн 8-13, күндүзү 15-20 градус нөлдөн жогору. Кочкор районуна термометрдин мамчасы түнкүсүн 9-14, күндүзү 18-23 градуска чейин көтөрүлөт. Ушундай эле жылуулук Жумгал районунда сакталмакчы. Түнкүсүн +9-14, күндүзү +18-23. Нарын районуна түнкүсүн 8-13, күндүзү 20-25 градус жылуу болушу күтүлөт. Ал эми облус борбору Нарын шаарында күндүзү жамгыр жаап, күн күркүрөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жетет. Абанын температурасы түнкүсүн 8-10, күндүзү 23-25 градус жылуу болушу күтүлөт. Эртең күнгө күтүлгөн аба ырайы мына ушундай. Амандыкта көрүшөлү.